Кайрымдуулук Коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов мындан 3 ай мурун Жалал Абад облусуна барып, сколиоз оорусу менен жабыркап келген 11 жаштагы Айназик Икрамованын кайрылуусун ый-муңун кайдыгер карабаган кыргыз элине чагылдырып келген. Айназикте биринчи кезекте Мундус айылынын тургундары, кайдыгер карабаган кыргыз эли жана маданий чөйрөсүндө жүргөн Эмел Балтагылов менен Данияр Эрматов өзгөчө колдоо көрсөттү. Мындай элдин колдоосу менен Айназик карындашыбыз Инжа жергесине барып, өз ишин мыкты билген доктурлардын текшерүүлөрүнөн өтүп, азыркы күндө ийгиликтүү операциядан чыкты. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Сиздер менен биз кубанычтуу бир кабарды айткым келип турат. Себеби бул баарыбыздын ынтымактын, биримдиктин жетишкен ийгиликтерибиз деп айтсак болот. Себеби бир үй бүлөнүн алы жетпей аткан бүгүн аты жаман ар кандай оорулардын биздин жашообузда болуп жаткандыгы өкүндүрбөй койбойт, бирок өкүнүп эле отуруштукта маселе чечилбейт экендиги белгилүү. Ошон үчүн кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген ата сөзүн карманып, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистеринде айтып өткөн, мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деп. Бирок биз ошондой каалоолордун негизинде, аракеттин негизинде жашоо өмүрдү жашап жатабыз. Азыр айтайын дегеним, Айназик деген биздин кичинекей 11 жашар Айназик сколиоз оорусу менен кичинекейинен тубаса, ошол оорудан менен алышып келген. Бирок бул оору күн санап ыңгайсыздыкты жаратып, ошондой акыбал оорлошуп бараткандыктан кайрылуу болгон Айназиктин апасы. Бүгүнкү күндө ошо кайрылуудагы чоң жыйынтыгы менен, урматтуу достор, мекендештер, ошо ата-энесинин өзүнүн чоң аракети жана ошондой эле бир туугандарынын, жакындарынын жардамы менен ошол Баймундуз айылынын элине, айылындагы бардык жарандарга рахмат айтам. Ошол айыл өкмөт башчы Алтын агабызга, ошол айылдын имамы Молдекебизге рахмат. Жалал Абад областынын ошол бүгүнкү күндө көптөгөн мекендештерибизге дагы чоң жардамы тийип келген Азамат деген биздин мекендешибиз бар. Мына бул Азаматтын дагы жардамы чоң. Мына аттарыңызды атабасам кечирим сурайм. Биздин маданият жаатында ошол Данияр Эрматов деген менин алтындай иним бар. Мына ошондой учурларда кайдыгер карабай туруп, маалыматтык колдоо көрсөтүп, колдон келген кол сунууларды жалпы кыргыз элине рахмат. Себеби арасында ошо Россиядан дагы ушул видеону көрүп туруп, кол сунганыңыздардын бардыгы Кудайга маалым. Достор, Аллах силерден разы болсун. Ошол Кудай буйруса, кимде ким эгер кол сунган болсо, биздин аракетибиз дагы ошол дүйнө ишине, акырет ишине аралаштырып жашап аткандыгыбыз буйруса бул өтө туура тандоо жараткандын алдында. Анткени кимибиз канчалык ошо сооптуу ишке кол сунуп аткан болсок, биз өзүбүзгө таандык, өзүбүзгө тиешелүү үлүштүү соопторубузду, мына Айназиктин ден соолугунун айланасында кол сунган болсок, ошого тиешелүү соопторду алар күн бар. Бул дүйнө акыретте жараткан сөзсүз берет. Анткени инсандар бирибизди алдап коюшу мүмкүн, бирок жараткан бизди алдабайт. Ошон үчүн барыңыздарга рахмат. Анан буйруса азыр Айназик ийгиликтүү операциядан чыкты. 2 этапный операция болмок. Операция толугу менен жакшы, Кудай буйруса 80% гарантиясы берилген. Ошол буйруса ошол жыйынтык менен бүгүн Айназик туруп басып, бүгүн Кудайга шүгүр, сүйүнүчтө жүзүнө жылмаюу келип сүйүнүп турат. Барыңыздарга рахмат. Экинчиден, ошол бүгүнкү күндө кендирди кескен ушундай каражат маселеси болгондуктан азыр Айназиктин ошол жактагы клиникага төлөнө турган $1200 каражаты бар. Андан тышкары келүүгө ошол жакта жакшырып келгенге чейинки аралыкты камтыганда бир $2,500 бүгүн жетишсиз каражат бар. Достор, мүмкүн болсо ошону дагы ушул экран алдындагы реквизиттерге кайдыгер карабай кол сунуп койсоңуздар, буйруса бул нерсе өзүңүз үчүн. Сиз кол сунсаңыз өзүңүз үчүн. Мен ушул кылган аракетим, кадамыма өзүм үчүн буйруса соопторго ээ болойлу, жетишип калайлы. Себеби сооп менен дагы эсептеше турган күнү биз соопсуз калып ошол жерде акчадан банкрот, дүйнөдөн банкрот болуу эч нерсе эмес. Акыретте соопсуз калып банкрот болуштан Кудай сактасын. Аллах баарыңардан ыраазы болсун.